Тургунбай Садыков атындагы Ош облустук көркөм сүрөт музейинде сүрөтчү Анатолий Цыбухтун жеке сүрөт көргөзмөсү ачылды. Ага түрдүү жанрдагы 90га жакын графикалык эмгектер коюлган. Сүрөтчү өзгөчө Ош шаарынын пейзажын, Сулайман Тоо жана анын тегерегиндеги көчөлөрдүн көрүнүшүн тарткан. Сегодняшняя выставка посвящена. Бүгүнкү көргөзмөдө мен бир гана графика жанрында тартылган сүрөттөрдү койдум. Булар көп жылдар аралыгында тартылган тандалма сүрөттөр. Түрдүү техника менен иштелген. Басма түрүндө жана компьютердик графикалар, иллюстрация жана башка 90дон ашуун эмгектеримди элдин сынына койдум. Потому что это моя любимая тема. Көргөзмөдө станоктук эмгектерден сырткары колдонмо графиканы, тактап айтканда өлкөбүздөгү ар түрдүү авторлордун чыгармаларына иллюстрацияларды да көрүүгө болот. Эң алгачкы эмгектер өткөн кылымдын 80-жылдарынын ортосуна туура келет. На этой выставке я еще показываю работы, сделанные на компьютере. Графикалык планшеттин жардамында тартылган сүрөттөр тууралуу айткым келет. Башка боектор менен тартканга караганда бир канча эсе жеңил. Анткени кетирген кемчилигинди кайра оңдогонго болот же композицияны өзгөртө аласың. Аны менен сүрөттү өзүң каалагандай тартууга мүмкүнчүлүк бар. Бүгүнкү күндө ар бир сүрөтчүгө жаңы технологияларды колдонууну сунуштайт элем. Это материалы. Сүрөтчүнүн архитектуранын 36 түрү, көк түстөгү алтын, Сулайман Тоонун 36 көрүнүшү жана Сулайман Тоонун 100 көрүнүшү, түштүктүн авангардты 20 чыгармалары көрүүчүлөрдүн жана кесиптештерин өзгөчө кызыгуусун жаратты. Дагы бир өзгөчө эмеси бунун компьютерный графика менен иштеген наркы залда. Мен өзүм авангардный стилде иштеген үчүн ошол теманы аябай жакшы көрөм да. Реализмди мындай эле карайм. Азыр Анатолийдин өскөн деңгээли ушул өзүнүн жаштыгынан ушул турмушту басып өткөн жолун көрсөтүп турат деп ойлойм. Анатолий Цыбух 1964-жылы туулган. Кыргыз Республикасынын Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, Чүйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайынын педагогикалык бөлүмүн бүтүргөн. Мектепте сүрөтчү, кооздоочу, Тургунбай Садыков атындагы Ош облустук көркөм сүрөт музейинде башкы сактоочу болуп иштеген. Азыркы учурда Чайковский атындагы Шаардык искусство мектебинде сүрөт мугалими болуп эмгектенет. Сүрөтчү бүгүнкү көргөзмөгө өзгөчө даярданып, көп жылдык эмгегин алып чыкты. Ушу графикага көбүрөөк кызыгып, графика менен көп тартат. Графика дегенде бул көбүнчө карандаш, акварель, пастель, линогравюра ушундай ыкмаларды графика жанрында жасалган чыгармалар деп атап кетебиз. Ошол үчүн дагы байкап көрсөңүздөр, көп чыгармалардын баары ушу графика айнектин астында коюлат, под стеклом да. Ушундай атайын оформление өтүп туруп, кооздолуп туруп, анан кийин элдерге тартууланат. Бул сүрөттөрдүн баарын дагы ушул кооздогондорун дагы Анатолий өз колу менен жасады. Анатолий Цыбухтун чыгармаларына кызыккандар үчүн көркөм сүрөт музейинин каалгасы ачык. Көргөзмө дагы 1 айга уланат. Нуржамал Алымкулова, Уран Адышев, ЛТР, Ош шаары.